Туғандар, ассаламу алейкум. Амансыздарбы, саламатсыздарбы, барсыздарбы? Biz бүгін сіздерге Оштогы Фуркаттан дағы бір сатыла тұрған үйді көрсетеміз. Азыр Ош Бишкек трассасының жиегінде Фуркаттабыз. Тетігі жерде Фуркаттағы айлампа, желегібіз желбіреп тұрат. Андан сіздер өзгөн тарапқа бұрыласыздардағы 700 метр ылдый түшөсүздөр. 700 метр ылдый түшкөндө жолдун сол жағын қарап келсеңіздер, тетігі жерде мечит бар, мечитке жетпей Баяс деп жазылып турат. Пазылов Мухаммед көчөсү. Негизи Баяс көчөсү, же болбосо Баяс бурулушу деп коет бул жерде. Ушул жерден сиздер сол тарапка буруласыздар, жүрө бересиздер. Мына жолдун уландысы туугандар. Трассадан 150 гана метр киресиздер. А+5 деген дүкөн бар. Андан оң тарапка буруласыздар. Бул жака жүрөсүздөр. Тетиги жерден кайра солго түшөсүздөр. Туғандар, көріп тұрасыздарбы? Мен азыркы көрсөткөн жерден бир аз эле жүрүп, тетиги жерден кайра солго бурулуп, бир аз ылдыйга түштүм. Оң жактагы экинчи үй экен туғандар. Мына ушул кызыл дарбазалуу, жашыл крышалуу 2 кабаттуу үй туғандар. Ушул үйдү азыр көрсөтүп чыгам. Ушул үй уже сатууга коюлду. Эми бул үй сиздерге насип кылабы экен, кылбайбы экен? Бул жагы аракеттен туғандар. Азыр барын көрсөтүп берем. Жери салыштырмалуу, кошуналардыкына салыштырмалуу. Бир аз кененирээк, көбүрөөк экен. Жакшы жери көчөсү мына бул жерге келип, наркы көчө ылдый болгондуктан ага кошулбай, тактап айтканда бул жер тупик. Анан бул жерде унаа коюучу жайда кенен болот экен. Айланасы пескоблок менен тосулган, дарбаза коюлган, болгондо дагы жаңы краска болгон, сиздердин келишиңиздерге даяр. Үйдүн ээси менин жанымда, азыр өзү көрсөтүп берет. Суроолорума жооп берип жүрө берет. А сиздер болсо кулак төшөп, көңүл буруп туруңуздар. Чекеден көрсөтүп беребиз. Бисмиллахиррахманиррахим. Саламатсызбы, кандайсыз? Саламатчылык. Жакшысызбы? Бир аз жандуураак, катуураак сүйлөйсүз, мени менен жарышып. Жериңиздер канча сотук? 5 сотуктан көбүрөөк. 5 сотуктан көбүрөөк. Документальныйчы? 5 сотук. Документальный 5 сотук. Бул эми бая бурчтук, анан эң чекеде болгон үчүн, кыйтык болгон үчүн бир аз ашыкчасы менен болуп калган экен, сиздердики. Туурабы? А так документальный 5 сотук деңиз. Үйүңүздөр зыңкыятко, бул узун туурасы канча? 11ге 11. 11ге 11 квадрат экен да? А качан курулду эле бул үй? 2014төн баштап. 2014төн баштап. Ушунча мээнет менен 2 кабаттуу особнякты куруп алып, эмнеге сатып атасыздар анан? Максат. Россиядан үй алайлы деп атабыз. Россиядан, Москвадан үй алабыз деңиздер. Ошол жака кошумча. Ооба. Жакшы. Максаты түшүнүктүү болду. Негизи өзүбүз жашайбыз деген ниетте курганбыз. Бирок жагдайга жараша Москвада көптөн бери жашайбыз, иштейбиз. Ошол жактан бир батир же үй алышыбыз керек деп түшүндүрдүм ага. Шарты ушундай туугандар. Өзүбүз жашайбыз деп курган. Демек курулушту жакшы кургандыгын эске аласыздар. Үйдүн сыртынан узун туурасы, периметри 11ге 11, крышасы тыныке менен жабылып, кар тормуздары, суу түтүктөрү бүт жасалыптыр. Чекесинде бурчтарында слифтери да жасалган, сырты шыбалган, терезелери бүт пластик. Бул биринчи кабаты, экинчи кабаты бүт эле ремонту бүткөнбү? Кандай өзү? Биринчи кабаты бүткөн, экинчи кабаты бүтө элек. Биринчи кабаты бүткөн, экинчи кабаты бүтө элек. Биринчи кабатта жашаса болобу? Жашайт, ооба. Жакшы. Түшүнүктүү. Бул жагын дагы бир баса белгилеп көрсөтүп коеюн. Дарбазадан киргенде эле сол жакты бурулуп карасаңыздар туугандар. Тетиги бурчта сырткы ажаткана турат. Септик жасалганбы, жасалган эмеспи? Бар да, Ооба. Кольца таштагансыздарбы? Кольца таштап элек. Жакшы. Түшүнүктүү. Үйдүн мына бул оң жак тарабында дуал менен үйдүн ортосунда 2 метр бар экен. Аркасында да барбы? Бар. Аркасында да бир 3-4 метр жер бар экен. Үйдү көрсөтүп чыгалы, андан кийин бул жагын өтүп көрсөтөбүз. Прихошкага үйдүн астанасына келип калдык. Тепкич 2 жактан чыгат экен. Бул жер болсо көрүп турасыздар, үстү балкон, асты казырок сыяктуу, зонтик сыяктуу болуп калган. Бул жагынан дагы чыгууга мүмкүн. Мен чыккан жагынан дагы чыгууга мүмкүн. Эшиги мына ушул 2 канаттуу эшик. Кийин брон эшик коюп аласыздар. Мен үйдүн ичине кирип келдим. Бисмиллахиррахманиррахим. Так, биринчи этажда канча комната бар? 4. 4 комната. Сөрү менен, Сөрү менен, Бул жагы эми холл болуп калыптыр да.
Жакшы, сөрү, тапчан, кыскасы веранда экен. 30 сантиметр бийик көтөрүлүп жасалыптыр. Бул жагы тапчан. Отопление да бар турбайбы? Бар. Интернет да бар турбайбы? Бар. Терезеси чоң терезе, көрдүңүздөрбү? Сплошной, эки жерден ачыла турган терезе коюлуптур. Салатовый цветте, ачык жашыл түстө жасалыптыр. Потолок гипсокартон экен, көрүп турасыздар. Азырынча коридорго же болбосо холго обой жабыштырыла элек, шпатлевка тартып краска берип койгон. А пол болсо, көрүп турасыздар да, ДСП экен. Эми бөлмөлөрдү бир чекеден көрсөтөлү, эшигиңизди ачып койсоңуз бир катар кирип көрө берели. Так, биринчи бөлмөңүз. Бул эми отурган үй да? Кухня. Кухня. Бул жидкий обойго, Ооба. жылтыратып жидкий обой менен жасаптыр. Дуалдын ички ремонту ушундай экен. Бөлмөнүн туурасы 3,5 метр, узундугу 4 метр чыгат экен. Потолок гипсокартон, бир люстра коюп койсоңуздар болду. Бөлмөнүн терезеси күн чыгыш тарапта, күн дайым тийип турат. Эки бөлмөнүн ортосунда мынандай дуал печка курулуптур. Бул болгондо дагы дуал бир аз аралыгы ачылып, сапок печка коюлуптур. Отопление системасы ушундабы? Ооба. Иштейт, Иштейт. Жакшы. Биринчи бөлмөнү көрдүк, колдон сырткары. Эми экинчисине кирели. Экинчиси бул бөлмө. Бул кандай бөлмө болду? Гостевой. Ого! Гостевой зал, конок бөлмөсү деңиз, Мына кыргыздын залы, кыргыздын конок бөлмөсү мына ушундай чоң болуш керек. Көрдүңүздөрбү? Той топурда конок келгенде эч качан жүдөбөйсүздөр. Коноктун баары батат. Туурасы 4 метр, узундугу 7 метр чыгат экен. Бул бөлмөнүн эки терезеси бар, экөө тең пластик, отопление батареясы ар бир терезенин астына коюлуп, потолок гипсокартон менен жасалып, кыскасы краскаланган, кичи лампалар коюлган, бир люстра коюп койсоңуздар эле болду экен да. Полу болсо ДСП экен, краскаланыптыр, келишиңиздерге даяр. Жүктү пластик илемди жийип кетесиз, пустой тапшырып бересиз дейм, жаңы ээсине. Бул жакта дагы бир бөлмө бар экен. Бул үчүнчүсү. Бул жагы спальняңыздар турбайбы? Ооба. Уктоочу бөлмө. Узун туурасы 4x4, 16 метр квадрат чыгат экен. Бөлмөнүн бир терезеси бар. Көрүп турасыздарбы? Терезеси тапчан тарапта жайгашкан. Ички ремонт аябай жакшы, чакан спальня бөлмө. Көрүп турасыздар, потолок Армстронг каражаттарынан жасалыптыр. Бул спальня бөлмө. Полу бардык бөлмөлөрдүкүндөй эле бирдей экен. Эшики болсо бардыгы окшош, жыгач. Эми төргө келели. Коридордун төрүнө өтсөңүздөр тепкичтин темир каркасы да жасалыптыр. Жыгачын кийин жасатып аласыздар, экинчи кабатка ушул жерде чыгууга мүмкүн. Бирок астында дагы бир чакан бөлмө бар экен. Бул кандай бөлмө болот? Душевойго, Ванна душ деңиз. Ванна душ. Ичи кенен турбайбы? Отопление да киргизилиптир. Эки жагына эки форчка коюлуптур. Ванна, душевая кабина, кир жуучу машина, ажаткана, кыскасы баары ушунун ичине батып кетет. Кафелин жабыштырып кийин бүтүрүп аласыздар. Турбалары монтаж болду экен? Болгон. Канализация, водоканал турбалары, Болгон. Жакшы. Эми экинчи кабатка чыгып келели. Кана жүрүңүздөр. Этият болуп, секин чыгууга туура келет. Экинчи кабатта кандай бөлмөлөр бар экендигин бир катар көрүп коесуздар азыр. Экинчи кабаттын коридоруна чыгып келип калдык. Азыр көрөсүздөр. Бул экинчи кабаттын коридору, туугандар. Көрүп атасыздарбы? Биринчи кабат менен экинчи кабаттын коридорунун туурасына көңүл бура турган болсоңуздар, туурасы 2 метр ровуна чыгат. Экинчи кабаттын ремонтун айта турган болсок, карашыбак жасалып, электромонтажы да бүтүптүр. Эшик терезелери сырткылары коюлган, межкомнатный эшиктер коюл элек. Аны кийин өзүңүздөр каалап коюп аласыздар. Бул душевойдун үстү эмне болот эми? Гүл бакча кылайын деген ой. Охо! Күчтүү экенсиз, жеңе. Гүл бакча болот экен бул жер. Гүлдөрдүн баарын ушул жерде өстүрөсүздөр. Балким банан, балким лимон өстүрөсүздөр. Эми экинчи кабаттагы бөлмөлөрдү тааныштырабыз. Бир менен экинин проектиси окшош го, Ооба. Бул жана спальняңыздардын үстү болуп калабы ушунда? Ооба. 4x4 да? Ооба. 16 метр квадрат. Көрүп турасыздарбы? Потологун карасаңыздар, жыгачтары кандай жыгачтар коюлгандыгын көрөсүздөр. Чорный потолок жасалган, курт түшпөсүндө майлаган көрүп турасыздар. Жыгачтары баары сасына жыгачтар экен. Терезеси коюлган. Мына бул спальня бөлмө. Тетиги жерге бир отопление батареясын кийин улап койдук окшойбуз, да? Бүт баары даярдалган. Даярдалган. Жакшы. Бул жагы жанагы сөрүнүн үстү экен,
Бул экинчи кабаттагы холл. Ошондой эле чоң терезе коюлган. Ал эми бул эшиктен чыга турган болсоңуздар, сырттан көрдүңүздөр, балкон. Ачык балкон болот. Бул астыңкы кабаттагы кухнянын үстү, узун туурасы 4кө 3,5. Мында ошондой эле бир терезе бар, көрүп турасыздар. Бул жакта болсо биринчи кабаттагы залдын үстүндө дагы бир чоң комната бар экен. Бул дагы зал же болбосо чоң спальня. Эми каалагандай иштете берет экенсиздер да. Үй чоң, комнаталары да чоң, кенен экен. Аласыздар, бүтүрөсүздөр, зарыкпай, сыгылбастан, тыгылбастан, кыскасы жашайт экенсиздер да. Полу фанера экен, мунуку. Жакшы, жыгаштары жакты, аябай сонун болуптур. Баары жакшы. Эми биз сыртка чыгабыз. Азыр баасын сурайбыз. Ага чейин бир аз чыдап туруңуздар. Мен этият болуп, секин ылдыйга түшүп алайын. Туугандар, өзүңүздөр көрдүңүздөр да, үйдүн ички бөлмөлөрүн 2 кабатын тең көрүп чыктык. Мен бир суроо берейин деп турам да, экинчи кабаттагы полдун жыгачы бая фанера экен, биринчи кабат деле ошондойбу же ДСП бир аз башкачадай да? Бирдей. Бирдей эле, баары эле фанерабы? Ооба. Бая катуу, бышык болсун деп фанера кылгансыздарбы? Ооба. ДСП эми фанерага караганда бир аз жумшагыраак болот да. Катуураак, бышыгыраак болсун депсиздер да. Тиги балконду көрүп турасыздар да. Биз эми экинчи кабатка чыгып, балкондун эшигин ачып, тиги жерге чыгып панораманы көрсөткөн жокпуз, бирок баарыңыздарга түшүнүктүү эле болуп турат. Ал жерге балконго чыкканда бул конуш, кошуналар, особняктар, көчөдөгү движение баары көрүнүп турат. Буюрса мына ушул жер бакча болсо, мөмө жемиштер бышса аябай сонун болот. Эми үйдүн бул жагын бая көрсөтөбүз дедик эле, ал жакты дагы өтүп көрсөтүп коелу. Үй чындыгында мындай сөөктүү, аябай жакшы курулуптур. Бул жагы мындай стяжка куруптур, көрүп турасыздар. Үйдүн аркасындагы дуалдагы пескоблок менен көтөрүлүптүр. Бул жагында эмне бар экен? Бир катар көрүп коелу. Отункана, навес кылып койгон турбайсыздарбы, жакшы экен. Отункана, навес, балким кийин 3 очокту деле ушул жакка куруп алсаңыздар, же баняны ушул жакка куруп алсаңыздар, менимче жакшы болчудай. Эми үйдүн күнбатыш тарабына дагы өтүп коелу. Ал жакта дагы бир аз бурчтук орундук бар окшойт. Ал жакты дагы келечекте дагы бир башка багыттарда иштетишиңиздер мүмкүн. Мына жерде эшик көрүп атам. Подвал да барбы, же? Ооба, подвалы бар. Подвал деңиз. Биягы подвал турбайбы? Коридордун асты бүт. Подвал. Сөрүнүн асты, коридордун асты бүт эле подвал турбайбы? Ооба. Инструменттерге, банкаларыңызга, консерваларыңызга бүт жетет турбайбы, подвал? Жакшы, сонун экен. Эми бул жагын өтөлү. Мына жакта дагы бул жагы эми пока дуал тосулу эле экен, Ооба, бул жактан да жол ачайлы деген. Лестница жасап бул көчөгө түшө турган кылып, Ооба. Машина менен эмес, жөө эле, Ооба. Жакшы экен. Тетиги столбадан ток тартылып келип, мына жерге счетчик коюлуптур. Өзүңүздөр көрдүңүздөр, свет бар. Суу барбы? Суу бар. Суу бар. Тазасыбы, Ооба. Жакшы экен. Сонун экен. Эми айтыңызчы же, бул үйдүн баасын канча дейсиздер? Чалыңыз менен канча сумманы кеңештиңиздер? Эми мээнетиңиздерди көрүп турабыз. Ошондой болсо дагы эми базар чечет. Бааны айтыңыз эми. 70 000 кеми бар. 70 000 доллар, Ооба. Кеми болот. Документи кандай анан? Документи бар. Баары так элеби? Так. Обмен варианттары барбы? Балким шаардан квартира сунуштайбыз, же болбосо жетпегенде автоунаабызды сунуштайбыз. Элде эми илгерчилик ушундай варианттарды сунуштайт. Шаардан квартира болсо карап көрөбүз. Оштон шаардан квартира болсо карап көрөсүз. Ооба. Анан калганын акчалай толуктап берет деңиз. Ооба. Жакшы. Бул үйдө өзү жашадыңыздарбы? Канча? Биз келгенде гана жашап. Москвадан отпуск алып келгендеби? Ооба. Бул жер типа дача экен да азырынча сиздер үчүн. Ошондой болуп калды. Жакшы. Атак, бул жерде квартирант турбадыбы эч ким? Жок. Жөн эле турат деңиз. Жөн эле турат. Жабык койдун. Жабык. Урматтуу туугандар, үй издедиңиздер беле? Мына ушул үй жакшы экен. Көрдүңүздөрбү? Ыманы ысык, абырашсыз жакшы үй экен. Эми бул үйдө тойлор болсун, сиздерге гана насип кылсын. Мына ушундай аруу тилектер менен мен бул чыгарылышты жыйынтыктаймын. Суусу, свети, септиги бар экен. Калганын бүтүрүп аласыздар. Менимче бул жердеги жашоочулар 5 кошкон, ар жактан келгендер.
кошуналар дагы жакшы кошуналар болуш керек. Негизи көчөсү тынч экен, анан трассага жакын. Азыркы биз көрсөткөн жерден эле бурулуп кире коесуздар. Круговойдун айланасындагы аптекадан баштап маркеттерге, мектептен баштап бала бакчага, мечитке чейин жакын, транспорттон маселе жок. Болду, жыйынтыктайм. Үй насип кылсын, экрандагы телефон номерларга чалыңыздар. Үй ээсинин аялы жубайы бул жерде, азыр үйүн көрсөттү. Ал эми жолдошу болсо, Москвада, Россияда, российский номерден чалсаңыздар болот. Балким ошол жакта эле чечишип коерсуздар. Мен жыйынтыктайм, амандыкта учурашалы.